Барыңыздарга салам, кымбаттуу достор. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстанда болгон окуялар жөнүндө айтып беребиз. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди жана төстүү тасма берүүсү. Чүй облусундагы эң эски имарат капиталдык реставрациядан өтүүдө. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Бурана мунарасын сактоо боюнча долбоорун баштады. Карахандар падышалыгынын мурдагы борборунун аймагынан тартылган видеону сунуштайбыз. Кырка тоосунун этегинде мындай бир нече кылым мурун таасирдүү Краханиттер хандыгынын борбору болгон. Гүлдөгөн Баласагун шаары. Ушул даңазалуу мезгилдердин күбөсү болуп, Бороон мунарасы гана тирүү бойдон калууда. Археологдордун пикири боюнча, мунара Орто Азия боюнча эң бийик курулуш болгон. Ал 11-кылымдын башында курулган. Бир нече миң жылдык жашына карабастан, мунара дагы эле Тинь-Шань тоолорунун фонунда куштуудай көтөрүлөт. Бүгүн биз орто кылымдагы архитектуранын эстелигине суктануу үчүн гана келген жокпуз. Мунараларды сактоо боюнча долбоордун презентациясындабыз. Демөөрчү Кыргызстандагы Кыргызстан элчилиги $200,000 мунаранын бузулган үстүңкү бөлүгүн калыбына келтирүүгө жумшалат. Дубалдарды жер титирөөдөн коргоо үчүн суу өткөрбөөчү материалдар колдонулат. Саламатсыздарбы? Менин атым Санада Коултар. Мунаранын көлөкөсүндө бул жерде болгонума абдан кубанычтамын. Быйыл биз Кыргыз Республикасы менен АКШнын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин 30 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бүгүнкү иш-чара эки тараптуу мамилелердин гана эмес, биздин ортобуздагы достуктун символу болуп саналат. Бул байыркы кооз Бурана мунарасы 1000 жылдан бери ашуун убакыттан бери турат. Биз Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен кызматташтыкта ал дагы 1000 жыл турганын каалайт элек. Прекрасная башня Бурана, которая уже возвышалась более 1000 лет. Мы в сотрудничестве с правительством Кыргызской Республики мы хотим быть уверены, что она простит еще 1000 лет. Конечно же, он требует... Мунарага дайыма кам көрүш керек. Бүгүнкү күндө долбоордун мунарага болгон мааниси абдан чоң. Анткени жер титирөөлөр мунараны талкалап салышы мүмкүн. Реставрациялоодо негизги принцип эстеликти бизге жеткен формада сактоо. Башкача айтканда, анын буза турган кээ бир жаңы элементтерди кошпош керек. Жер титирөө мунарынын көрүнүшүн өзгөрткөн. Ал башында бир топ жогору. Болжол менен 43 метр болгон. Бүгүн байыркы мунаранын бийиктиги 21 метр. Бурана мунарасынын өзүнүн кайгылуу легендасы бар. Печальная легенда. Жана ал хандын кызы менен байланышкан. Бул жерде хан жашачу. Анын сулуу кызы болгон дешет. Бир жолу хан сүйүктүү кызынын тагдырын билүү үчүн бардык көз ачыктарды чакырат. Алар анын сонун, бактылуу келечегин алдын ала айтышат. Бирок бири кыз 16 жашында кара курттан каза болот деп айтат. Ошондон коркуп хан бул мунараны куруп, кызын үстүңкү кабатка жайгаштырат. Ошентип жалгыздыкта хандын кызы 16 жашка чыкканга чейин жашады. Майрамдоо үчүн ал кызын жеке куттуктоону чечти. Белекке жүзүм алып келет. Күтүлбөгөн жерден кыз эс учун жоготкондо хан жүзүмдүн жалбырактарында кара курт бар экенин көрөт. Ошентип хандын кызы көз жумат. Мына ушундай кайгылуу уламыш. Вот такая вот грустная легенда. Мунаранын ишенигы келип чыгышы да көптөгөн сырларды камтыйт. Курулуш технологиясы, мунаранын сырткы жасалгасы жана максаты илимпоздорго өзү жөнүндө бир нерсе айтып бере албаса да, бул байыркы имарат сырын сактап калган.
Бул мусулмандык орнамент болсо да, бул оюм көчмөнөрдүн свастикасы. Кочевнический. Это свастика. Свастика Эң байыркы символ. Күндүн сүрөтү. Күн өмүр берет. Күнгө сыйынуу. Эң байыркы диндердин бири. Биз технологияны билбейбиз. Башкы нерсе. Биз кирпичти күйгүзүү үчүн идеалдуу температураны билбейбиз. Бул укмуштуудай жана кооз жер. Это были секреты производства. Это тоже был своего рода конкуренция, бизнес, так скажем. Курулуш жана анын тарыхы. Мунун бардыгы сыйкырдуудай. Бул объектти сактап калуу жана аны тышкы таасирлерден коргоо албетте маанилүү. Ошентип тарыхый эстеликти реконструкциялоо боюнча Америка элчилигинин бул долбоору зарыл. Ал эми Бурана мунарынын бийиктиги кыскарып жатса, Пиза мунарасы кыйшайып калган. 1990-жылы Италиянын өкмөтү Пизанын атактуу Leaning Tower стабилдештирүү үчүн мыкты инженерлерди тарткан. Анын 800 жылдык тарыхында көптөгөн аракеттер болгон. Бирок компьютердик модельдер алардын абалынын актуалдуулугун ачып берген. Эмне үчүн Пиза мунарасы кулаган жок? Кийинки видеодо. 1990 алдыңкы инженерлер атактуу Пиза мунарасы турукташуу үчүн Италия өкмөтүнүн чакыруусу менен Пизага келишкен. Мунаранын 800 жылдык тарыхында аны түздөш үчүн көптөгөн аракеттер жасалган. Бирок бул жолу компьютердик модельдөөнүн жыйынтыгы боюнча абал оор болчу. Прогноздор боюнча мунара эңкейиш бурчу 5,44 градуска жеткенде кулашы керек болчу. Ал учурда бурч 5,5 градус болчу. Мунара эмне үчүн дагы деле кулабаганы белгисиз. Бирок өзгөчө кырдаал жана көптөгөн кылымдар бою инженерлерди таң калтырган иш болчу. Кырдаалдын татаалдыгын түшүнүү үчүн адегенде мунаранын эмне үчүн эңкейгенин түшүнүү керек. 12 кылымда Пиза республикасы деңиз державасынын башкаруучулары сарай аянтында көрүнүктүү архитектуралык шедеврди курууну чечишкен. Архитекторлор ошол жакта турган ибадаткананын сырткы көрүнүшүн кооздоп, анын көлөмүн кеңейтип, купол менен жабышкан. 1173-жылы өзүнчө коңгуроо мунарасын куруу иштери башталган. Ошол кездеги инженерлер жана архитекторлор өз ишинин чыныгы чеберлери болушкан. Бирок бардык инженерия тармагында жетишкендиктерине карабастан, геология боюнча билимдери өтө тартыш болгон. Пизанын аты гректин сардак жер деген сөзүнөн алып келинген. Бул аймактын топурак катмарын эң туура сүрөттөгөн. Ал чопо, баткак жана нымдуу кумдан турат. Байыркы римдиктер мындай геологиялык шарттарда курулуш учурунда инженердик чечим катары теректин туруктуу катмарларына массивдүү таш мамыларды же дөбөлөрдү тургузуу болгон. Бирок коңгуроо мунарасын долбоорлогон архитекторлор мындай салыштырмалуу төмөн имарат үчүн 3 метрлик фундамент жетиштүү болот деп ойлошкон. Бирок өкүнүчтүүсү 5 жылга жетпей, мунаранын түштүк тарабы жер астында калды. Башка шарттарда пайдубалдын мындай жылышы өлүмгө алып келүүчү кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Эгерде структуранын салмагы жогоруласа, үстүңкү кабаттардын басымынын натыйжасында мунара салбырап, акыры кулап калмак. Бирок Пиза узакка созулган согуштун сазына батып, 4-чү ярустун курулушу дээрлик 100 жылга токтоп калган. Бул убакыттын ичинде топурак тыгыздалды. Мунаранын курулушу 1272-жылы кайра жандандырылганда, структуранын түбүндөгү топурак катмары ансыз да күчтүү болгон. Архитектор Джованни Ди Симоне жетектеген куруучулар имараттын түштүк тарабында бир нече кабаттарды бийик шыптар менен мунаранын кичине эңкейишин компенсациялашты. Бирок жаңы таштын салмагынан улам структура дагы тереңге чөгүп кеткен. Ал эми 7-чи ярустун жана коңгуроо мунарасынын курулушу боюнча иштер бүткөндө мунаранын эңкейиш бурчу 1,6 градус болгон. Кылымдар бою инженерлер түрмөктү түздөөгө аракет кылышкан. Маселени жакшыраак түшүнүүгө жардам берүү үчүн мунаранын түбүнө 1838-жылы траншея казылган. Бирок колдоочу кум катмарын алып салуу менен куруучулар абалды ого бетер начарлатышты. 1935-жылы Италиянын куруучуларынын чечими менен мунаранын пайдубалына курулуш раствору куюлган. Бирок раствор тегиз эмес куюлуп, мунара кайрадан кескин кыйшайып калды. Ийгиликтин бурчун түздөөгө болгон ийгиликсиз аракеттердин натыйжасында жана курулуштун тынымсыз чөгүүсүнүн кулоо
коркунучу чоңойду. Инженерлер топурактын курамы жөнүндө так билимдин жок болгондуктан мунаранын кулай турган эңкейиш бурчун эсептей алышкан эмес жана анын кулашын алдын алышкан эмес. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эксперименталдык түрдө илимпоздор акыры жетишпеген билимди толтурууга жетишти. 1970-жылдары алар мунаранын оордук борборун эсептей алышкан. Жаңы билим менен куралданган жана компьютердик техниканын мүмкүнчүлүктөрү менен инженерлер топурактын тыгыздыгын, мунаранын кулашынын траекториясын эсептешкен жана мунаранын турушу үчүн казылышы керек болгон топурактын көлөмүн аныкташкан. 1992-жылы куруучулар диагоналдуу туннель казып, мунаранын түндүк тарабынан 38 куб метр топурак казышкан. Андан кийин 600 тонна тром колдонуп, курулушту убактылуу тең салмактуу кылып, калган тростор менен акыры пайдубалды орнотушту. Ал эми азыр мунаранын курулушу аяктагандан 6 кылымдан ашык убакыт өткөндөн кийин структурасы түздөлдү. Бул архитектуралык эстеликтин уникалдуулугун эч ким жоготкусу келген эмес. Пизанын эңкейген мунарасы 55-56 метр. Ал дагы деле кемчиликсиз сулуулуктун эстелиги катары жок дегенде 300 жыл турушу керек. Ал эми өлкөбүздүн бир аймагында маданий мурастарды сактоо үчүн биригишсе, экинчи бөлүгүндө бизнесмендер менен блогерлер биригип өздөрүнүн билимин өркүндөтүп, өздөрүн жана өлкөсүн өнүктүрүшү үчүн чогулушту. 26 августта Ысыкөлдүн жээгинде ММА боюнча Азия чемпионаты өттү. Дүйнөлүк Гамма ММА ассоциациясы менен уюштурулду. Ошондой эле иш-чаранын алкагында IT жана бизнес жана блогинг форумдары өттү. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, менин атым Кайров Адилет. Бул ТВ1 KG телеканалы. Биз Ысык-Көлгө келдик. Гамма Revolution. ММА боюнча Азия чемпиондугунда 3 күндөн бери жүрөбүз. Уже третий день. Биз жумушубузду бүтүрүп жатабыз. Азыр болсо спортсмендер өзүнүн медалдарын алганга чыгышат. Медали. Бабур Төлбаев абдан чоң форум уюштурду. Бизнес-форум, IT-форум, блогерлер форуму жана ошондой эле ММА боюнча Азия чемпиондугу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жанымда турган инсан бул мааракенин уюштуруучусу Бабур Төлбаев. Дагы бир жолу салам алейкум, абдан кубанычтабыз. Маараке үчүн чоң рахмат. Бүгүн кандай иш-чараларды күтсөк болот? Иш-чара бүгүн бизнес-форум менен башталып, эми бүттү. Баарына жакты деген ойдомун. Чет өлкөдөн келген спикерлер дагы болду. Актуалдуу темалар көтөрүлдү. Мага жакты. Азыр болсо бир аз тыныгуудан кийин блогерлер форуму башталат. TikTok, YouTube, Instagram жана башка социалдык тармактар боюнча мастер-класстар болот. Акыркы суроо: бир жылдын ичинде миллион кантип тапса болот? Өзүңүзгө жаккан жана колуңузда мыкты келе турган ишти тандаңыз. Кардарыңызга келтирген пайда жөнүндө ойлонуңуз. Ар бир кардарыңызды сүйүңүз, баалаңыз, акчанын артынан чуркабаңыз. Тескерисинче, акча сиздин артыңыздан чуркашы керек. Жасап жаткан жумушуңузга берилип иштеңиз. Ар бир чоң кадам таштагандан кийин, албетте сиздин тажрыйбаңыз жана деңгээлиңиз өсөт. Мен сатуу аукциондорунун революциялары боюнча айтып берүүгө келдим. Азыр бардык өлкөлөрдө компаниялар сатуунун жаңы ыкмаларын колдонуп, импорт жана экспорт кылып келишет. Биздин өлкөнүн аукцион системасы боюнча уюмуз кандай? Биринчиден, бул өлкөнүн сатуу системасын көп өздөштүрө элекмин. Бирок менин Кыргызстандагы кесиптештеримдин айтуусу боюнча, бул өлкөнүн сатуу деңгээли өсүп келе жатат. Мамлекет жактан дагы колдоо болуп, бул тармактын сапаты дагы жогорулаптыр. Албетте, бул жакшы жыйынтык алып келет. Анткени алып келинген товарлардын сапаты жогорулап, сатуу жактан кардарларды жана инвесторлорду күтсө болот. Качественная практика перейдет и качественный результат. И товары и услуги в вашей стране будут более высокого качества. Сизге чоң рахмат. Алыскы Санкт-Петербург шаарынан келип, мыкты тажрыйбаңыз менен бөлүшүп жатасыз. Азыр болсо кийимиңизди алмаштырып, көлдүн жээгине барууну сунуштайм. А вот по поводу онлайн-банкинга Замзам онлайн-банкинг бул мигранттарга акча колтурууга ылайыктуу платформа. Бул тиркемени мигранттар көп колдонушабы? Какая востребованность этого банка или скачивают ли, пользуются ли мигранты в других странах? Да.
Ооба, туура айтасыз. Биздин эң биринчи аудитория бул мигранттар. Мен дайыма айтам, мигранттар дагы бул өзүнчө бир ишкерлер. Өзүнүн ыңгайлуу зонасынан чыгып, башка өлкөгө барып, үй бүлөсүн баккан инсандарга таазим. Россияда кыргыздардын саны орто эсеп менен 2 миллион. Бир жылдын ичинде болжол менен Россиядан Кыргызстанга мигранттар 1,5 миллиард доллар өткөзүшөт. Бул өлкөнүн экономикасы үчүн чоң акча. Биздин тиркемени 20% кыргыздар колдонушат. Биз аларга дайыма ыңгайлуу шарттарды түзүп берип турабыз. Примерно 20% всех клиентов это киргизы. И мы уделяем очень такое особое внимание этой нации. Бир жылдын ичинде кантип миллион тапса болот? Инвестиция, да, конечно. Албетте бул инвестиция. Сиз күн сайын иштеп, жумуштан чарчап келесиз. Бирок ошого карабастан, энергияңыздын көпчүлүк бөлүгүн жана акчаңызды шаң шөкөткө коротосуз. Эгер ошол акчаны күн сайын чогултуп, бир нерсеге инвестиция кылып турсаңыз, бул окуянын аягы жакшы бүтөт. 800 $2000. Молодец! 3500 раз. Окей, 5500. Кстати, кто хочет купить, я могу дать в рассрочку кредит. Бизнес форумунун аягында Акжол Махмудов Олимпиада оюндарына кийип чыккан трикосун аукционго коюп сатты. Түшкөн акча кайрымдуулукка кетет. Адилет Каиров, Бекболот Асанакунов, ТВ1 KG. 26 долларов. 26 долларов. Спасибо вам большое. Аплодисменты. Мы все победили, мы все купили. Алымы чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу үрдестени тартуулайбыз. Бул ыр маанайыңызды көтөрүп, сиздерге позитивдүү таасир этет деп үмүттөнөбүз. Кылыктарың эми жарабайт. Аброй жилеттери клетат катыра батырагайт. Жамана жакшынак, тышыра катканың ачылат. Намысы жек, сегизи кескин теско тес. Кимекене деп ары жогу ары бары. Бабыр айткан өгү барда, өзөгү жок, өзөгү барда, өнөгү жок. Кимекен шерик, мына бул эки жан достай. Ой бой, ары чыйна. Ой бой, аягыңды чыйна. Тикенектер келе табы, тил озунду чыйна. Тигилөккө келе табы. Да бары берсин байт. Адилетчиликтери килатат барна айт. Атына заты бар хайп эмес, татыкаларыбыз билебиз. Демек токток жемек, өзүң жүргөн турганың андай биз. Кимекене деп ары жогу ары бары. Бабыр айткан өгү барда, өзөгү жок, өзөгү барда, өнөгү жок. Кимекен шерик, мына бул эки жан достай. Ой бой, аяк чыйна. Ой бой, аягыңды чыйна. Тикенектер келе табы, тил озунду чыйна. Тигилөккө келе табы. Канатың агыла, карадан агына багына карма демеу. Жагынбай жүгүнбөй, жалтынбай жөнеле жүдөгүн бөжөктө болбо демеу. Баскаң эң тала, багалек батала, жүрөгүң катталап, өтүгүн жыртылып, чекеден тергетип, неримди терметип, болбосо жеңилип калба демеу. Кимекене, бул өкөдө баягы браттарын баяны, алыптарын чаяны, братына таянып тапканы маяна, жыйынтык аяга жүрөгү дайыма жорукка даяр, убат эле бүт эле сагынып күткөндөр чыдамы бүтүдө. Аягын так эми, тиздөөңү бат эми, какайып так белиңди укканда хип-хап эми. Аягын так эми, тиздөөңү бат эми, какайып так белиңди мынакей хип-хап эми. Ой бой, ары чыйна. Ой бой, аягыңды чыйна. Тикенектер келе табы, тил озунду чыйна. Тигилөккө келе табы. Ушундай нотада биздин чыгарылышыбыз аяктады. Сиздерге берилген маалымат кызыктуу жана пайдалуу болду деп үмүттөнөбүз. Чын ден соолук жана узун өмүр каалайбыз. Айжамал Амангелди, түстүү тасма берүүсү. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.